Доктор таза суу. Суудан өткөн тазалагычтын өзү жок. Ичемин деп жаткан сууга айтылган сүйүүңүз, ыраазычылыгыңыз сууну тазалап, организмге жагымдуулугун күчөтүп, кристаллдарды сулуу формага алып келүү менен организмге жагымдуу болуп калат. Көрүп турган ыпырларды колубуз менен гана ала алабыз. Ал эми жагымдуу сөз айтып, суунун ички структурасын жакшыртууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жагымдуу сөздөр суунун кластерлерин организмге пайдалуу фигурасына алып өтүп, ден соолуктун чың болуусу үчүн табылгыс дарыга айланат. Ал эми негативдүү, жагымсыз сөздөр суунун кластерлеринин бузулуусуна алып келет. Кластерлер көпкө сакталып жана маалыматтарды көп убакытка сактоо күчүнө ээ. Ошол жерде кыстар айтып өткүм келет. Адам денеси 57%дан 70%га чейин суудан турат. Адам өзүнө жакшы сөз айтуу, дайыма жашоого ыраазычылык билдирүү жана жакшы маанайды сактап жүрүү аркылуу ден соолугун мыкты алып жүрө алат. Негизи эле бул жарыкта ыраазычылык сүйүүдөн артык күчтүн өзү болбосо керек. Ар күнү бул күчтү колдонуу менен баарыбыз ден соолуктуу, көркөм, сулуу жашоого өтүүбүз талашсыз. Сууда сүзүү жашкарыга тең сонун пайда берет. Биздин ата-бабаларыбыз көптөгөн ооруларды суу менен дарылаган жана алдын алышкан. Адамдын көп бөлүк денеси суудан тургандыгына байланыштуу тамак ашка караганда көбүрөөк суу талап кылабыз. Денеде дайыма жетиштүү суу болуп туруусу зарыл. Суусуз бир гана адам эмес, тирүү организмдин баары кырылып жок болуп кетмек. Жумшак, катуу жана суюк болуп дүйнөдө жалгыз гана суу 3 абалга өтө алыш касиетине ээ экени баарыбызга белгилүү. Клеткалар дайыма сууга муктаж. Биздин денебизди салкындатып турган дагы суу болуп саналат. Эчилген тамак аш суусуз аш болбойт. Тамак аштагы белокторду, крахмалдарды, майларды сиңирүүгө, анан калган калдыктарды денеден бөлүп чыгарууга суунун салымы зор. Тамактанууга жарым же 1 саат калганда суу ичип алып, тамактанып бүткөн соң жарым же 1 саатча убакыт өткөзүп, анан суу ичкениңиз туура болот. Денебиздеги ууларды организмден жууп чыгуусунда суу номер 1 ролду ойнойт. Кандын 80%-ын суу түзөт. Ошонун эсебинде кан денени кыйынчылыксыз толук айланып чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Кан курамы таза жана ылдамдыгы нормада болсо, демек ал адамды ден соолуктуу адам деп эсептөөгө болот. Спорт менен машыккан адамдар көп суу жоготушат. Ошол учурда суунун өлчөмүн толуктоо көпкө созулуп кетсе, бул организм үчүн чоң коркунуч туудурат. Күйүгөп, чуркап келген кезде жылуу же муздак суу ичүү клеткаларды өлүмгө дуушар кылат. Ошондуктан дагы машыгуудан соң күйүгүп турган учурда жарым саатка чейин суу ичүүгө жана жуунушка катуу тыюу салынат. Муундарыбыздын жумшак, оорусуз бүгүлүп жазылуусуна суу көмөкчү. Суунун жетишсиздигинен организмде бат чарчоо байкалат. Денеде суу жетишсиз болуп баштаганда темир заты азайып, оозубуз кургап, денебиздеги ысыктыкты сезип баштайбыз. Ошол тапта тезинен суу ичүү керек. Күнүнө салмагыңызга карап суу ичип туруу менен организмде суу балансы нормада сакталат жана тери ным менен толук камсыз болот. Суу организм үчүн жалаң гана пайда алып келет. Акылыңды бошот. Формасы жок суу сыяктуу бол. Сууну кружкага куйсаң, кружка болуп калат. Чайнекке куйсаң, чайнек формасында өтөт. Ал эми бөтөлкөгө куйсаң, бөтөлкө болуп калат. Суу агышы мүмкүн, талкалап да кетиши мүмкүн. Суудай бол, досум менин. Брюс Ли. Суу ичүүнүн 1 күндүк нормасы. Тамак аш жана суу. Тамактанып жаткан учурда суу, сок же чай кошуп ичүү туура эмес. Тамактангандан соң суу ичпесем тамагыма тыгылып калат го дешиңиз мүмкүн. Тамакты орто өлчөмдө бөлүп алып, азыраак жесеңиз, оозду тамакты табигый нымдап ашказанга жиберүү үчүн шилекей бар. Ал эми чегинен ашыкча тыгып жеп алсаңыз, албетте кекиртээңизден өтпөй тыгылып кыйналасыз. Ортодо коюлуп турган тамактан канча жегениңиз билинбейт. Ошондуктан дагы ортого коюп, жалпы жегендин ордуна өзүнчө тарелкаларга бөлүп алсаңыз өлчөмү менен желет. Тамактанууга жарым же 1 саат калганда суу ичип алып, ал эми тамактангандан соң жарым же 1 саатча суусундук ичпегениңиз тамактын сиңирүү процессине чоң жардам болот. Болжолдо жер шарынын 70%дан ашуунун суу каптап турат. 70% суудан 1%ын гана ичүүгө болот. Көптөгөн өлкөлөр ичүүгө мүмкүн болгон суунун өлчөмү аздыгынан жабыркашат. Дүйнө жүзүндөгү суулар абага нымдуулук таратып, жер шарына күндөлүк жылуулукту берип, тирүү организмдерге жашоо мүмкүнчүлүгүн түзөт. Жер күндөн алган соң чоң өлчөмдөгү энергиясын жер шарындагы суу айлануу системасына жумшайт. Кайнак сууну электр тогу менен эмес, отко кайнатып ичкендин пайдасы көбүрөөк экен.
Мөңгү суусу эң таза, пайдалуу суулар катарына кошулган. Мөңгү суусун үй шартында дагы жасап ичүүгө болот. Мисалы, оозу жабыла турган идишке таза суу куюп, толук муз абалына өткөнгө чейин муздаткычка салып коюп, анан бөлмө температурасында эритип ичүү бул мөңгү суусун ичкен менен барабар. Сиз мындан так мөңгү сууну ичкенден пайда алгандай пайда ала аласыз. Дистирленген суу таза суу H2O. Эгер жамгырдын же кардын суусун ичсеңиз, анын курамында эч кандай минералдык зат жок. Эгер мөмө жемиштерден сок жасап ичсеңиз, демек сиз табигый эриген жаратылыштын кантын, микроэлементтерин жана витаминдерин дистирленген суу катарында ичесиз. Дарыядан, каналдан суу ичсеңиз, мунун курамында эритилген минералдар бар. Айрым учурда мындай сууларды катаал же болбосо катуу суу деп аташат. Органикалык эмес минералдуу заттар көп болгонуна байланыштуу катуу суу деп аталат. Таза дистирленген сууда балык көпкө жашай албайт. Бул өлүк суу дегенди көп ирет уккансыз. Албетте жашай албайт, себеби балык океандагы, деңиздеги, көл, дарыяда өскөн өсүмдүктөргө муктаж. Тарыхты барактап көрсөк, жада калса ушул мезгилде дагы дистирленген суу ичкен өлкөлөрдүн саны арбын. Дистирленген суу организмди уулуу заттардан тазалоодо жардамы эбегейсиз. Дүйнө жүзүндө аптекалардагы дарыларды дистирленген суу менен гана даярдашат. Дистирленген суу организмдеги органикалык заттарды жууп таштайт деген ойго кошулбаймын. Дистирленген суу өлүк суу эмес. Дистирленген суу адамдар ичүүгө мүмкүн болгон таза суу. Дистирленген суу денедеги токсиндерди сүрүп чыгарууда жакшы жардам берет. Дистирленген суу жумшак суу. Бул сууга чачыңызды, бүт денени жууп көрүңүз. Канчалык пайдалуу экенине өзүңүз күбө болосуз. Жер бетиндеги суу бууга айланып өзүн-өзү ылдамдык менен тазалайт. Булут болуп толуп, жамгыр болуп таза суу жаайт. Бул табияттын сыйкырларынын бири. Америкада жана башка өлкөлөрдө дистирленген суудан балдар бакчасында тамак жасап берилет жана башка нерселерге жумшалат. Дистирленбеген суу менен жаш баланы жуунтканда терисине терс таасирин тийгизиши мүмкүн. 1 жыл бою жаланган ас суусундукка дистирленген суу ичип көрүңүз. Андан соң дистирленген суудан башка суу ичкиңиз келбей калат. Тилекке каршы ушул учурларда радиацияга байланыштуу жамгырдын, кардын суусун пайдалануу туура эмес экенин илимпоздор айтып жатышат. Ошого байланыштуу ачкачылык кармап жаткан учурда дистирленген суу ордуна кайнап, анан салкындатылган сууну пайдалануу туура болот. Дистирленген сууну пайдалануу үчүн аптекалардан алганыңыз оң. Суу менен дарылануу. Суунун жардамы аркылуу канчалаган оорулардан айыгууга мүмкүн экенин Япон Федерациясы эксперимент аркылуу суу менен дарылоонун толук натыйжага ээ болгонун жарыялады. Баш оору, кандын басымы, анемия, подагра, паралич, эпилепсия, семирип кетүүчүлүк, жөтөл, ангина, астма, туберкулез, менингит оорулары, заара чыгаруучу каналдардын ооруларынын баардык түрү, кулак, көз, тамак ооруларынын баардык түрүн суу менен дарылаганга мүмкүн экенин Япон илимпоздору тарабынан далилденген. Суу менен дарылоонун методу. Эрте таңда ач курсакка 4 стакан 160 мг өлчөмдөгү сууну ичүү керек. Анан 1-2 саатка чейин тамак же суюктук ичпей турган оң. 4 стакан сууну бир учурда ичүүгө айрым адамдар кыйналышы мүмкүн. Алар башында аздан ичип баштап, анан акырындык менен көбөйтүп 160 мг 4 стакан сууну бир учурда ичүүгө жетишиши керек болот. Суу ичүү менен дарылоо мындай жыйынтыктарды көрсөткөн: диабет 30 күндө, ич оорулары 10 күндө, туберкулез менен менингит 6 ай, ич катуу жана ич сайгылашуу 10 күн, заара чыгаруу каналдары жана бөйрөк оорулары 10 күн, кулак, көз жана мурун проблемалары 20 күн, жүрөк ооруларынын бардык түрү 30 күн, баш оору 3 күн, анемия 30 күн, семиздер нормалдашуусу 4 ай, эпилепсия 9 ай, дем алуу проблемалары 4 ай. Сууну туура ичүүнүн пайдасы. Кардиологдун сунушу: өз убагын билип сууну ичүү чоң мааниге, ошондо гана организмге зор пайдасы тиеп, эффективдүүлүк жогорулайт. Сууну туруп ичкенге караганда отуруп ичүү пайдалуу экени илимде аныкталган. Ал эми сууну булганыч экенине шегиңиз болбосо, чийки ичкен жакшы. Таңзаардан 4 стакан суу ичүү менен ички органдардын активдүү иштей башташына шарт түзүлөт. Тамактануудан 30 минуттан мурун ичилген 1 стакан суу ичиле турган тамактын сиңирүүсүн жеңилдетет. Жуунуу алдында ичилген 1 стакан суу кан басымдын нормалдуу болуусуна көмөкчү болот. Ал эми уктаар алдында 1 стакан суу ичүү инсульттон, жүрөк приступунун алдын алат. Бул ыкма эң жөнөкөй, ошол эле учурда эффективдүү пайдасын берет. Эртең менен сууну көбүрөөк ичүүгө аракет жасоо керек. Ал эми кечкисин азыраак ичиңиздер.